Assalamu alaikum. Бұл видеода біз PowerPoint программасын жүктөгөндө жана анда презентация түзгөндү үйрөнөбүз. Play Marketке киребиз. Эгерде Android системасы болгон болсо, эгерде Apple болсо, анда App Store'га киребиз. Андан кийин издөөчү талаага биз PowerPoint деп жазабыз. Негизинен презентация түзүш үчүн компьютер же ноутбук болушу шарт эмес. Телефондон да презентация түзсөк болот. Презентацияны бир гана PowerPoint эмес, башка көптөгөн программалар. Мисалы, Canva'да түзсөк болот. Бул презентация түзүүчү программалар көп. Бул жерде PowerPoint'тон башка дагы программа бул жерде түзсө болот. Бирок бизге жакыны, биз көнүп калганыбыз ошол Microsoft ошол түзүп чыккан офистик программалар бизге жакында. Мисалы алсак, Word бар, Excel бар, PowerPoint. Биз ушуларды Кыргызстанда көп колдонот. Бирок негизинен мындан башка дагы текстик редакторлор бар, презентация түзүү үчүн атайын программалар бар, таблицалар менен үчүн атайын ушундай таблицалык процессорлор бар. Бирок Кыргызстанда көбүнчө ушу Microsoft пакеттери иштелет. Ошол себептен азыр мен PowerPoint программасын көрсөтөбүз. Эч кандай шылтоо болбош керек. Бул жерде менде ноутбук жок. Мен бул нерсени кыла албайм, бирок бардык нерсени ошол телефондон кылса болот да. Бул телефондун ноутбук же компьютерден кемчиликтери бар. Мисалы, кемчиликтери, артыкчылыктары бар да. Мисалы үчүн кемчиликтерин айтсам, бул чоң эмес. Анан бул жерде иштелип чыккан программалардын функционалдары аз болот, ноутбуктагыдай эмес. Убакытты көбүрөөк талап кылышы мүмкүн. Ушундай нерсе да. Бирок ошол презентацияны керектүү деңгээлде жасай алабыз да. Анан артыкчылык жагы бул жерде кичинекей, каалаган жерде отуруп жасай бересиздер. Ал эми ноутбук же компьютер болсо, анда атайын бир столдун үстүндө отуруп жасашка туура келет. Ошол телефондор дагы бул компьютерлерден бул акыркы поколенияларында да. Билесиз, өзү негизинен компьютер бир чоң залды ээлеген 30 тонна болгон. Анан барып отуруп 30 тонна бир залдан баштап азыр чөндөккө түшүп калды да. Ушундай. Негизинен компьютер дагы, бул телефон дагы бул электрондук иштөөчү машиналар болуп эсептелет, аппараттар. Азыр биздин программада установка болуп бүттү. Установка болуп бүткөндөн биз открыть кылабыз. Анан презентация ошол PowerPoint менен таанышабыз да. Интерфейс менен эмнелер бар. Компьютердеги версиясынан эмнеси менен айырмаланат, эмне кемчиликтери бар, ошолорду көрөбүз. Анан бул жерден телефондон түзүп алып деле, анан компьютерге өткөрүп, флеш карта ошол жактан да компьютерден көрсөтсөк болот да. Телефондо бар, анан көрсөтө албайм дештин кереги жок. Телефондон түзөбүз дагы, аны компьютерге өткөрсөк болот. Биздин программа установка болуп бүттү. Эми открытты басабыз. Азыр офистик пакет өзүнүн настройкаларын телефонго орноштуруп атат да. Ошол азыр бүт баары настройкалары бүткөндөн кийин эми бизге мындай деп келет да. Азыр бул жерде эми азыр телефондо программалардын бүт баары платный, анан бесплатный болуп бөлүнөт да. Анан кандай программа болбосун, мисалы үчүн платный программа болсо дагы анын 30 күндүк же 3 күндүкпү пробный версиясы деп коет, ошол нерселер болот да. Эгер кааласак аны сатып алсак, функциялар көп болот. Аны эгерде бесплатный ала турган болсок, функциясы бир аз азыраак болот да. Биз ушул жерден бул жерде азыр бизден сатып ал деп атат, же болбосо 30 күндүк пробный версиясын ал деп атат да. Биз ошол жерден пропустить в этот раз деп басып коебуз. Попробовать позже кылабыз, же болбосо ушул жерден 30 күндүгүн алсак да боло берет да. 30 күндүн алабыз, андан кийин дагы не алабыз? 30 күн өтүп сатып ал дей турган болсо, өчүрөбүз дагы, кайра Play Market'тен 30 күндүк алып ушинтип улай берсек болот. Сатып алыш шарт эмес. Бул жерден 30 күндүк бесплатный пробный версиясын алабыз. Бул жерден закрыть баскычын басабыз. Попробовать позже басып коебуз.
Негизинен ушул жерде менин PowerPoint'тун биринчи бети болот. Анан биз канчалык презентация түзгөн сайын ушул ак жерлерге толо берет да. Менде азыр бир презентация бар түзүлгөн, ошол себептен биринчи турат бул жерден. Анан биз жогору жакта оң бурчта турган кошуу белгисин басабыз, плюсту басканыбыздан кийин интернет бар да, бизде интернет бар болгондон бул жерден негизинен шаблондор чыгат да. Интернет жок болсо да шаблондор чыгат негизинен бул жерде. Биз ушул жерден шаблондорду алсак болот, же болбосо могу пустая презентацияны басып кирсек болот. Мисалы үчүн азыр мен пустая презентацияны басам. Могул жерден окейди басабыз. Приступить к работе дегенди басам. Ясно. Азыр могул жерден биринчи слайдда название презентации деп турат, анан подзаголовка, заголовка, объект деп турат. Биз ушул жерден далее басабыз. Далее басканда бизге мондай макеттер түшөт да. Бул жерде макеттерди танда деп атасаң, кайсы макеттерди тандайсың дейт. Кааласак биринчи макетти тандайбыз же экинчисин тандайбыз. Эгер бул макеттер жакпай турган болсо, бизге бул жердин акырындагы ак макетти тандайбыз да. Бул жерден азыр биз биринчи макетти тандайбыз. Анан бул жерден ручка турат, редактировать да, ушуну басып коебуз. Анан плюс баскычын басабыз. Рахмат кылайлы. Түшүнбөйм. Азыр плюс белгисин басабыз. Анан бул жерден пустая презентация дегенди басабыз. Анан нет спасибо дейли ушул жерде. Бизге даяр макетин сунуштаган экен, биз ошол жака кирип кеттик. Жанакы жерден биз сунуштаганда нет спасибо дейбиз. Мында бизге презентация бети ачылды, заголовка, подзаголовка, слайд ачылды. Биз не алабыз? Азыр заголовка деген жерди бассак, ушул жерден биз тексттер алабыз да. Эки жолу бассак, мында бизге курсор коюп берет, ушул жерден биз жазабыз. Презентация түзүү дейбиз. Биз эми текстти жазып алдык. Анан азыр бул биринчи бет болду, башталыш. Эми экинчи бетти түзө турган болсок, мына ылдыйда оң жакта плюс турат, ошону басабыз. Ошону бассак, бизге экинчи слайд түшөт бул жерден. Анан экинчи слайдка биз сүрөттөрдү, таблицаларды, башка нерселерди койсок да болот. Төгүндө турат бизде менюда. Ушул жерден биз азыр мына картинканын сүрөтү турат, ушуну басам. Ушуну басканда азыр бул жерден биз галереядан сүрөттөрдү алып келе алабыз. Мисалы үчүн сүрөттү бастым. Андан ошол жерден кааласак кыркып койсок болот, же болбосо кааласак кыркпай деле ушул жерден сүрөттү повернуть деп турат, ушул жерден айландырып өзүбүзгө жаккандай кылып коюп алабыз да. Анан обрезекти баса турган болсок, моундай чат, ушул жерде биз каалагандай түрдө мынтип кыркып алабыз да. Кыркып алып туруп, бул жерде подтвердить деген баса турган болсок, сүрөттө көрүнөр, ушул бойдон кыркылып калды. Биз мындай коюш каалабайбыз, ошол себептен отмена алабыз да, башынан сүрөт коебуз. Ошол картинканы бастым, кайра мына картинканы басып, анан готовыны бастым. Мына биздин сүрөт келди. Буну биз өзүбүз каалагандай могу сүрөттүн бурчундагы тоголоктор менен чоңойтуп, кичинертип, каалаган жерибизге кое беребиз. Сүрөттү тандадык. Анан бул жерде сүрөттүн форматы менен иштейбиз да. Ал кандай бул жерде көлөкөсү түшүрсөк болот бул жерден. Же болбосо анын сыртына рамкаларды койсок болот. Андай көлөкөлөргө кошо түшүп калат. Сүрөттү бассак, түбүнө ошол сүрөттүн параметрлери түшүп калат да.
анан рамкалардын стилдерин өзгөртө алабыз. Жерден стилин кое алабыз. Мына стилин койдук. Уже биз бир сүрөттү жасадык да. Андан кийин могул чекеде жогоруна караган 3 бурчтук турат да, ошону баса турган болсок, биз могул жерде главное деп турат, ушул жерден файлдарды тандай алабыз. Мисалы главныйны бассак, могул жерден вставить деп турат. Ушуну бассак, могул жерде биз эмнелерди кое алабыз. Таблицаны коюшубуз мүмкүн экен. Рисунка, сүрөт, видео, звук, фигураларды кое алабыз, смарт арттарды кое алабыз. Азыр биз экинчи слайдка бул жерден сүрөттү койдук. Эми кайра могул жерден плюс белгисин басабыз. Андан кийин ушул бурчтагы 3 бурчтук басабыз. Главное могул жерден вставить деген бар, анимация дегендер бар. Ушулардын бардыгын биз кыла алабыз. Мисалы үчүн вставить деген басабыз. Анан могул жерден мен фигура дегенди коюп берем. Фигура, анан могул жерден биз өзүбүз каалаган фигураны монтип коюп кое алабыз. Анан ушул фигурага биз анимация киргизиш үчүн, мисалы үчүн азыр мен фигураны белгилейм. Анан могул 3 бурчтукту басам. Анан могул жерден фигура деген жерди басып туруп, анимация деген бар. Ушуну тандайм. Анан эффект выхода деп турат, ушуну басам. Андан ушул жерден мен өзүм каалаган бир эффектти тандайм. Мисалы үчүн мага моундай болуп келсин. Уже мен анимацияны бул жерге койдум. Анан ушул анимацияны көрүшүбүз керек. Ал үчүн жогоруда турат, аны басабыз. Көрсөтүү дегенди басам. Мына анимация келди. Мына биринчи презентация, анан экинчиси эми барак, анан үчүнчүсү. Экранды бир жолу бастык. Бул көрүп турат, бир аз гана кемчиликтер болушу мүмкүн, бирок компьютерде кандай иштеген болсок, ошондой иштелип турат. Анан эмне кылабыз? Биз буну сакташыбыз керек. Анчын сол бурчта могул галочка турат, ошону басабыз. Уже биздин слайд мына окуу бөлүмүнө түштү. Анан ушул жерден биз сохранить этишибиз керек. Анчын 3 бурчтукка барабыз. Анан сохранить деген бар, ушуну басабыз. Анан презентация 2 деп турат да, бул жерде автосохранение автоматически болуп турат. Мына биз сактап бүттүк. Эми чыга турган болсок, мисалы үчүн мына презентация 2 деген бар, ошол биздин жана түзгөн слайдыбыз. Видео жаккан болсо каналга подписка болуп коюңуздар, лайктарды басыңыздар, башкаларга бөлүшүңүздөр. Биздин кийинки видеолорду өткөрүп жибербеңиздер.